Leйлек райондук аксакалдар кеңешинин демилгеси менен эмгеги сиңген 8 ардагерге Кыргыз Республикасынын ардагерлер кеңешинин атайын ардактуу ардагер медали тапшырылды. Ошондой эле ардактуу инсандар коомунун төш белгилери менен 14 аксакалы ардагер сыйланды. Мен ыраазычылык билдирип кетем. Мына акимчиликтеги бардык акимчиликте иштеген туугандар, бардыгы коллегияларга чоң рахмат. Бизди праздникте куттуктап, мынантип акаларды бар ардагерлерди сыйлап койгонуга. Мен бир сөз сүйлөп кетейин. Биздин баткен жергесиде согуш болбосун, эли журтубузга тынчылык гана каалайм, жаштарыбыз бактылуу болсун. Саамалык салтанаттуу белгиленип, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, райондун ардагерлер кеңешинин төрагасы, мекеме ишканалардын жетекчилери жана ардагерлер катышып, сыйлык ээлерин кызуу куттуктады. Өмүрүңүздөргө береке берсин, үй бүлөңүздөрдүн төрүндө бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Мына сиздердин сыйлыгыңыздарды көрүп, азыр карап отуруп, сүйүнүп атам. Кудайым бизди дагы ушундай бактылуу күнгө жеткирсин. Мына бардыңыздардын эмгегиңиздер бар. Мына Кыргыз Республикасынын ардагерлер кеңешинин эң баалуу сыйлыгы болгон бул ардактуу ардагер деген наамды алып атасыздар. Ошондой эле мына ардактуу инсан, ардактуу ардагер наамын алып атасыздар. Бардыңыздардын сыйлыгыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Бул аксакалдардын чынында биздин райондун чоң мындайча айтканда кошкон салымдары өтө чоң деп айтсак болот. Райондун социалдык экономикалык өсүүсүнө кошкон салымы, алардын барандуу жасаган иштери, ошону менен биргеликте мына бул райондун жашоочуларынын ортосунда ушул ынтымакты, биримдикти, достукту, бир туугандыкты бекемдеген салымдарды кошконду эске алып, мына ушундай сыйлыктар менен сыйланып отурушат. Демилгенин максаты эмгеги сиңген инсандардын аткарган иштерин баалоо, райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык иретинде сыйлыктарды ыйгаруу болуп саналат. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саетов, Баткен жаңылыктары.